Жаңжол айылында өткөн ишкер айымдардын көргөзмө жарманкесин 10дон ашык ишкер айымдар өздөрү жасап чыгарып жаткан азык түлүктөрдү, кийимдерди, азем буюмдарын алып чыгышып, жарманкеге катышкандардын бүйүрүн кызытышты. Мен азыр кол өнөрчүлөр кеңешинин мүчөсүмүн, КОК деп коет, республикадагы. Анан Жалал Абаддагы 40 курак деген группа түзгөнбүз. Мына 2 жылдык болуп атат. Азыр 2 жыл былтыр Алтын өрөөн деген чоң фестиваль өткөздүк. Анан ушул эмелердин мүчөсү болуп, мен мындан аркы аракетим, бизде азыр бир 10 чакты аял иштейт. Алар бир эле нерсени кармабайт да. Бир эле кол өнөрчүлүк менен отуруп калбайбыз. Себеби күнүмдүк силер айткандай жашоого, күнүгө акча таап, үй бүлөнү багыш керек аял жеринде. Ошон үчүн бардык тармакты алып кетишке аракет кылып атабыз. Көргөзмө жарманкеде жергиликтүү мөмө жемиштерден, анын басымдуу көпчүлүгү жапайы мөмө жемиштерден жасалган кайнатмалар, кургатылган азыктар келгендердин көңүлүн өзүнө бурду. Кыз келиндердин жапкан наны, каттама, чабатылары өзгөчө өтүмдүү болду. Бул цех 2021 жылы уюштурулган аялдар атынан Жаңжол айымдары деген ат менен цех уюштурганбыз. Бул бренд кылып атабыз. Апамдын вареньясы деп. Эми бул колго жасалган өзүбүз натуральный бардык нерсе токойдогу бекер нерселерден жасап атыр. Кызыл долоно, өзүбүздүн өсө турган сары долонодон алма сок жасадык, кайналы варенье жасап атабыз, повидло жасап атабыз. Ушунун бардыгы элге деп натуральный бардыгы. Айылда тигүүчүлүк менен алектенип түрдүү буйрутмаларды аткарып, элдин суроо талабын канааттандырып жаткан ус чеберлер да жарманкеде башкы орунду ээлешти. Улуттук кийимдердин көргөзмөсүндө өткөрүшүп, өз колдору менен жасаган улуттук кийимдерди көрсөтүштү. Клубника малина менен 2005 жылдан бери меме иштейм. Бунун кирешеси аябай жакшы. Өтө мындай колунда жок адамдарга кирешелүү да, түшүмдүү, өзгөчө жаш семьяларга пайдалуу. Малина да ошондой жүгөрү, андай дан өзүмдүктөрүнө караганда бул көп жылдык өзүмдүк. Кирешеси элге дагы ала тургандар талап көп да. Жаңжол айылында ишкер айымдардын башын бириктирген конок үй деген коом түзүлүп, айыл жериндеги маареке өткөрө турган адамдардын буйрутмасы боюнча дасторкон жасалгаларын, той жасалгаларын даяр кылып берүү жагын мойнуна алышты. Бул кыз келиндерди түйшөктөн куткарып, убактысында үнөмдөөгө жол ачат дешет мындагылар. 2019 жылдан бери биз иштеп келатабыз. Азыркы убакка чейин башында 2 адам болуп иштегенбиз. Азыркы 5-6га жеттик. Кудай буйруса мындан дагы жакшы алдыга жылыш болсо дейбиз. Иш дагы жумушчу орундарды көбөйтүп, жаңы заманбап техникаларды алып келсек, ушу айылга өзүбүздүн кыргыздын үйдөгү отурган келиндерге дагы иш берсек, бул дагы бир 20-30 адамга иш болуп калса деген дагы ой тилектерибиз бар. Жарманкенин соңунда мыкты ишкер лидер кыз келиндерге айыл өкмөтүнүн ардак грамоталары жана баалуу белектери тапшырылды. Маматкадыр Маматалиев, Абдумомун Калбаев, Нурболот Мамбеталиев, Аксы району.